Mamlekettin özөгүн түзгөн мамлекеттүүлүктү жок кылуунун бирден бир себеби бул коррупция. Кайсыл мамлекетте болбосун, мамлекетибиздин кайсыл тармагында болбосун, эгерде коррупция кире турган болсо, жайгаша турган болсо, мына биз анда эч качан өнүкпөйбүз. Ысык Көл облусту боюнча негизги маселелердин бири бул Кумтөр маселеси. Кумтөр маселесинде президентибиздин акыкаттуулук үчүн турган кабыл алган чечимдердин негизинде Кумтөр бүгүнкү күндө толук бойдо мамлекет карамагына өттү. Кумтөр бүгүнкү күндө Кыргыз мамлекетинин карамагына өтүп, мына Кыргыз мамлекети кызыкчылары иштей баштады. Эми бул жерде өзүңүздөр жакшы билесиздер, Жети Өгүздүктөр, айрыкча Ысык Көлдүктөр бул Кумтөрдүн пайда болушун, Кумтөрдүн иштеген жылдарын, бүгүнкү күндөгү иштеп аткандыгы боюнча толук маалыматтарыңыздар болуш керек. Мен ушу коррупциялык жагын айтып кетейин. Кумтөр кени Кыргызстаныбызга иштегенден бери мына 20 май айына чейин 2021 жылга чейин иштегенден бери таза кирешеси баягы налогун, соцфондун, жумушчуларга берген айлыктарын эсептебегенде. Себеби соцфонд, налог, жумушчуларга берген айлыктын бардыгы кайсыл предприятие болсо дагы алып бергенге милдеттүү. Таза кирешеси болгону $84 миллион акча болгон. Урматтуу угандар. Болгону 84 миллион акча болгон. Бул 24-25 жылдын ичиндеги берилген бизге акчасы. Ал эми биздин акыркы эле ошол июль айдагы 2 айдын отчету мына быйыл азыр толук чыкты. Ошонун негизинде эле мамлекетке $90 миллион акча түшүп атат. Мына мамлекет түздөн түз таланып тонолуп турган. Мамлекетибизди биз өзүбүздүн байлыгыбызды, Кыргыз мамлекетинин байлыгын талатып, тонотуп туруп, ушунча жылдан бери баарыбыз карап келгенбиз. Бүгүнкү күндө ошол Кумтөрдү талатпай, тонотпой, мамлекет Кумтөр тапкан акчаны элибиздин, мамлекетибиздин жыргалчылыгына жумшоо боюнча президенттин так тапшырмалары коюлган. Ошол тапшырмалар аткарылып жатат. Муну азыр эч ким тана албайт. Мен мына азыр эле келе жатып көрүп келдим. Мына биздин тоңдун ар жагындагы объездной жол дагы уже ошо Кумтөрдүн эсебинен курулуп баштады. $25 миллион ошол жерге бөлүнгөн. Мындан ары дагы ушул жолдун бардыгы тегеретип, Ысык Көлдү толук бойдон Кумтөрдүн акчасына курулуп бүтөт. Ушул нерсенин бардыгы мындан 5 жыл, 10 жыл, 15 жыл, 20 жыл мурда эле жасалса болмок. Бирок ушул күнгө чейин аган жетекчилерибиз көңүл бурбай келген.